Мугалим катары өлкө башчыбыз Садыр Нуркачиевичтин жарлыгына көз салып турам. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, улуу жолунун алкагында да окуучулардын мекенчилдик сезимин ойготуп, улуу элдин улуу болууга үндөп келем. Мен Саламатсыздарбы, мен жыл мугалими сынагынын катышуучусу Чолпонбаева Акмарал Тилебалдыевна. Мен Санталат Умархожаева жалпы билим берүү мектебинин тарых мугалими. биздин айыл борбордон алыс, деңиз деңгээлинен 3400 метр бийиктикте жайгашкан. Климаты катаал, өрөөндөрдүн катарына кирет. Бирок бизде билим берүүгө эң жакшы шарттар түзүлүп, бүтүрүүчүлөрүбүздүн ийгиликтери бизди кубантып келет. Тарыхын билбеген элдин келечеги бүдөмүк, дейт элибизде. Мен үчүн тарых бул жөн гана даталар эмес, бул адамдын рухунун баяны. Ошол рухту, ошол эркти окуучуларымдын жүрөгүнө жандыруу менин мугалимдик бактым. Тарыхтын барактарын ачып келем. Таалимди бабалардан чачып келем. Келечеги ээлерине багыт берип, билимдин асыл нурун чачып келем. Менин мугалимдик жолум бул тарыхтын сырдуу барактарын окуучуларым менен бирге барктоо саякаты. 16 жылдан бери тарыхтын даталарын жөнөкөй турмуштук сабактарга айландыруунун үстүндө иштеп келем. Менин педагогикалык концепциям инсандар аркылуу тарбиялоо. Мен окуучуларыма Барсбек Кагандын эртүүлүгүн, Курманжан Батканын даанышмандыгын, Жусуп Абдырахмановдун мекенчилдигин үлгү кылам. Тарых бул кургак факт эмес, бул улуу инсандардын тагдыры. Санариптик тарых бүгүнкү Z муунуна тарыхты жеткирүү үчүн мен QR-коддорду, видео саякаттарды, интерактивдүү карталар сыяктуу заманбап инструменттерди колдоном. Биз өтмүштү карап, келечектин технологиясы менен иштейбиз. Эркин ой жүгүртүү менин сабагымда туура же ката деген жооп жок. Менин сабагымда негизделген пикир бар. Окуучуларым тарыхый окуяларга өздүк баа берип, сынчыл ой жүгүртүүгө машыгышат. Бул жылдар аралыгында окуучуларды окутуу электен болбостон, мен өзүмдүн үстүмдөн да иштедим. Өзүм райондук, мектептик, областтык деңгээлдеги грамоталарга, ани менен кошо келечекте биздин мектептен райондук, областтык, республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрүн даярдап жатам. Бирок менин эң чоң жетишкендигим тарых сабагына кызыгып, өз жерин сүйгөн окуучуларымдын көзүндөгү жалыны. Урматтуу кесиптештер, менин мугалимдик ишмердүүлүгүмдүн башкы натыйжасы бул жөн гана баалар эмес, бул өзүнүн ким экенин билген, тарыхый тамырын сыйлаган жана заманбап дүйнөдө өз ордун таба алган эркин жарандарды тарбиялоо. Мен өз ишимде төмөнкүдөй жыйынтыктарга умтулам. Санариптик сабаттуулук. Окуучуларым тарыхый маалыматтарды талдап, фейк маалыматтардан чындыкты ажырата билишет. Чыгармачыл изденүү. Биздин сабактарда тарыхый долбоорлор, изилдөө иштери жана санариптик презентациялар аркылуу окуучунун потенциалы ачылат. Мекенчилдик. Өткөнгө таш атсаң, келечек сени топ менен атат деген сөздү туу тутуп, ар бир окуучумдун жүрөгүндө мекенге болгон жоопкерчиликти ойготуу. Мугалимдик бул кесип эмес, бул тагдыр. Мен тарых мугалими катары келечек муундун, аң сезимдеги тарыхый эс тутумдун саякатчысымын. Бүгүнкү сынак менин педагогикалык изденүүлөрүмдүн бир тепкичи гана. Алдыда дагы да тарыхый ачылыштар, жаңы жеңиштер жана эң негизгиси биз сыймыктана турган окуучуларыбыздын ийгиликтери күтүп турат. Тарыхты билүү, келечекти куруу. Көңүл бурганыңыздарга жана педагогикалык агартуу айдыңындагы эмгегиңиздерге терең таазим. Баарыңыздарга ыраазычылык.